Çeyrek çıgat atmalılar. Kırgız adabiyatın жақсы эле өздөштүрдүңөр балдар. Мен канааттандым. Кыргыз адабиятын Манас менен баштадык беле? Ооба. Эми Манас менен бүтүрөлү? Ооба. Бакен, тур өйдө. Башта Манасты. Атаңдың көрі дүние арбыды меннет. Алмамбет жуаға киер, арамды қылдың Езде Эрнас, ачуанды, тарынды. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бакен, сен соқ. Сен чимдин ичин басып кеттиң? Басқан жоқмын эле. Көгөргө чыгып кеттиң, көрүп турбаймбы? Балдар айтылгачы басып кетти, кирип кеттиби? Көргөн жоқмын. Сен көрдүңбү, Сабыр? Ооба, көрдүм. Эми эмне дейсиң? Бакен чийин ичине кирген жок. Мына, эмне дей аласың? Эч чыгыш болуп калдык. Жок дегенде Самат, сен чынын айтып койчу, кирип кеттиби? Ой, мен көргөн жокмун деп атпаймынбы? Көрбөсөм эмнени айтайын? Көгөргөчү Кулжуңбай. Кулжуңбай. Сени ким эркектесин? Эми анда сен эркексиңби? Эркекче кийинип алып, биз менен чүкө талаш ойноп жүрөсүң. Арабыз кошуп койсо, тим эле муну карасаң? Бир келчи бери. Ой, балдар. Ой, эмне болуп атасыңар? Болду. Чубарын бектерди сен. Алды кийимиңерди карагылачы. Ой, эйин атаңарды ойлоп койсоңор болот. Чубарын бектерди сен. Сенби шашпа. Менен бирди көрөсүң. Башымды томпойттуңбу? Көрсөтчү, сен бекенсиң. Ой, болду деймай. Бириңердин атаңарды өлтүрсөңөр дагы. Кыдыкен үйү кайсы? Силердикине келе атыптыр. Могу көрсөтөт. Сен Кыдыкен баласысыңбы? Баласы эмес, кызы. Бакенин апа. А эмне эркекче кийинип алгансың? Ата-энеси ушинтип эрке талтан кылып өстүрүп атышат да.
Жапчы жагың. Ай, болду дейт. Бакен. Болду. Ай, мени таанып атасыңбы? Жок. Мен чоң тайенеңдин бир тууган сиңдисимин да. Батыйнамын. Сиз чоң эжемсизби? Ооба. Ошону айтам да. Эртеден бери эле эмне тааныбай турат десе, мелтиреп. Мен сизди көрө элегеме көп болду да. Анан элес болсо эле таанып калыптырмын. Ооба. Сен анда кичинекей 3-4 жаштагы кыз болчусуң. Азыр килтейген бала. Килтейген чоң кыз болгон турбайсыңбы? Башта кеттик. Чы. Ата! Ата, тайжем келди. Тайжем келиптир. Ай тайжы. Жакшысызбы? Ай аман эсен келип алдыңызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Тайжы. Келиңиз. Кудайга шүгүр. Келиңиз тайжы. Өлө элекмин. Ha. Тайеке тайларыңар аман. Жакшы. Келиңиз тайжы. Түшүңүз. Ай баракелде. Жакшы келип алдыңызбы? Кыйналган жоксузбу тайжы? Ужуну бар го я. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы. Келиңиз өтүңүз, кириңиз. Баракелде. Канча жылдан бери бир жолу хал жайын сурап койгон жоксуңар. Я тайжы, бу куржун эмне салып алгансыз я? Аябай оор экен. Ириликтин эти бар. Деле бирде мен баарын салып алам, Жакшы. Бирок мынау кызыңар эркек балдар менен тең тайлашып, мушташып атыптыр. Мушташып? Мушташ дейсизби? Ооба, мушташып. Дагы жакшы мен келип кел ажыраттым. Ай, Бакен, бул эмне кылганың я? Биз жөн эле ойпоң-тойпоң эле ойноп атканбыз. Ойпоң-тойпоң жок эле. Кийимиңер тытылып, жакаңардын баары айрылып. Эй, кыдыке. Буга эмне эркекче кийим кийгизип койгонсуңар? Тиги кудача. Айбебек. Муну кичинекейинен чачын кырып, эркекче кийинтип, дайыма жанына алып жүрчү эмес беле? Ошондон бери эркекче кийинип калдырбы? Ай тайжы. Эми аркасынан кичине уул келип калабы деп жакшы ниет менен кийгизип койдук. Ырымчылдыгын. Өзүң маалим болсоң, кандай ырым-жырымды эмне кармайсың? Я, эртең өкмөт билип калса. Кыдыке эски жашоону эстегиси келип калыптыр деп. Кишиңди кидейтпесин. Бул убактылуу эле тайжы. Үйдөн эле ушинтип кийинип калат, мектепке кызча эле кийинип барат. Сиз кеткенден кийин кызча кийинип коебуз созолонтуп. Ой, тимеле созолонбой эле турат кызыңар. Эркек окшоп эле. Барсылдап, тарсылдап, таркыйып калыптыр го. Эй, Төбөтөгүңдү алып койчу кызым. муну кызга окшошуп калбадыңбы? Сен кыздар менен ойнойсуңбу, же эркектер менен жанагы чука атышып жүрө бересиңби? Кыздар менен деле ойнойм. Балдар менен деле ойнойм. Кыздар менен ойно. Кыз болгондон кийин кыздар менен ойнош керек. Кыз деген кыздай. Кыш деген кыштай болуш керек. Тайжы, келиңиз. Чайга караңыз. Кыздар менен эле ойночой. Эй кыз, басчы бери. О, апа. Алчы муну. Жакшысызбы, апа? Айланайын, кандайсың кызым? Келиңиз. Сууну кап ортосунан кылбай, мелт калкып алып кел, уктуңбу? Көзүң чукуп коём. Уктум, апа. Кечке ойноп жүрүп албай, эрте кел. Тур, үйгө кирип 2 кесе жарым алып чык.
күндүн ысыгы төөдөн өтпек тугат. Ухи. Тимеле төөдөн өтүп кетти го. Кел, Ал кызым. Сонун жарма экен. Ушинтиптен мелт калып куясың бия. Төк алсаң эмне болот бия? Же төктүңбү? Жок апа, төккөн жокмун. Көзүңдү кара, көзүңдү. Төкчү болсоң менден бирди көрөсүң. Ай, ушуларга дайым айтамай, жарманын бир тамчысы жерге тамбасын деп. Башка ичер ырыстуу тамагыңар жок. Же тетиги кытыкени тайрактаган кызындай күндө түрлүү ичип аттыңар беле я. Ме, чырпык териш керек кайра. Келип нанын жабыш керек. Уктуңбу? Уктум апа. Өлүгүңдү көрөйүн. Кудай ушуларга эле бүт баарын берип салды. Бай көпөстүн үйүн сатып алып кутурду. Кыдыкени айтам. Ай, ай, антип бирөөнү каргаба. Ай, бирөөнү каргап эмне кыласың? А көрөкчө жакшы тилек кыл. Ой, жакшы тилек кылып эле атам. Күндө жатарда Кудайга жалынып жалбарам. Ырыс кыздын мол кыла көр деп. Кана эми, кана. Ай, антпе. Ой, а көрөкчө Кудай бизге берерин да унутпа. А бир күнү болбосо да бир күнү мына биздин колубузга дагы карга чычат. Антпе айланайын, антпе. Тети кызды айтып жатам. Жакшы оку. Мугалим бол. Көрдүңбү Кыдыкенин кызын? Ичпегенди ичип, кийбегенди кийип жүрөт. Атасы мугалим. Ай сайын жалыйын алат деп. Ай, антпе. Ой, мугалим болбосо да балким андан да чоң болот. А көрөкчө Кудай берерин унутпасын. Кудайдан ошону тилек кыл. Кой антпе. Ия, кояй, мен кеттим, ай, отунумду үйгө жеткизейин. Кыз. Азыр. Кармашасыңбы? Карма. Кудай кууратып койду. Чырпык ташып жүрүп эле өтүп кетем го өмүр бою. Атаңар басмачылардын оогуна учпаганда ушул күндү көрөт белек. Биздин деле тети Кыдыкенкиндей жакшына кайла үй жайыбыз бар. Жалгыз болуп атайынбы, жалгыз болуп жыртык тешиги жамаганга кудуретим жетпей жатпайбы? Жесин тез чоңойбой койду. Айтып коеюн, жанагы Кыдыкенин кызынан жакшы окуучу болбосоң, өз колум менен муунтуп туруп, чоң суга салып жиберем. Ошондон ашпай эле көр. Ашам апа. Аш! Аш! Болбойсуңбу бат-баттан? Ошоштурбачы, бара устам. Кечке уста. Неге? Ой, ойнойбуз, бийлейбиз. Аягына бакеңе манас айттырайын деп атканбыз да. Ошондуктан бол башын көрбөй калабыз. Ай, Айнакан, тагам эмне болду? Бар ошо Кыдыкенин кызын манасын сен ук. Силер уккула, а мен укпайм. Уктуңбу? Укпасаң кой! Жолдош эмгекчи элдин апалары. Жолдош элдин суу ташыгыч күжүрмөн кыз келиндери. Силерге азыр социализмге салым кошуп аткан Зейнегүл Тойкулуева баштаган кыздарыбыз концерт коюп бермекчи. Кандай айттым? Артист бекемин? Нагыры артисттердей айттык. Артист
болуп кетпейин анан. Артист эле бол да. Биз театрга барып, сен аткарганыңды көрүп турат элек. Буйрса. Ой. Саналуу көңүл ачылып, саргарган кайгы басылып, жүрөк бир балкып жүз жарып, кызыл тулган мени асылып. Апа дейм. Тынччылыкпы? Эй, челек кана? Үйгө таштап келгем да. Эмнеге таштадың үйгө? Тиги черпакка мен барып келсем болобу? Эй, суну ким алат экен эй? Суну анан өзүм алып коем. Эй, чырпык терчи куракка жете элексиң сен. Эй, чырпыкты токойдон терет билесиңби сен эй? Ал жакта киши көп. Токой опурталды. Эй, тур. Эртерээк сууга барып туруп, сууну алып келип кой. Апа, сиз мен токойго бара берейинчи. Сизге жардам берем. Ай, апа! Ай, кандай немесиң я? Айтчыныңды. Бирдеке болду. Кыдыкенин кызы сууга барып манас айтат экен да. А мен аны көргүм келбейт. Кудай курат, Кудай курат, кырдыкы. Ушу Кыдыкенин кызынан кутулбай койдук деле. Мектепке барсаң деле ушул кыз манасын айтып, сууга келсе деле ушул кыз манасын айтып. Эй, сен неге манас айтпайсың? Эй, сен неге манас айтпайсың я? Апа, мен манас айтканды билбейм да. Эмнеге айта албайсың? Эй, тирүү жансың бей, сен тирүү жансың ба я? Тирүү жансың. Апа, урбаңызчы. Турай, кара бери. Эртеңден баштап манас жаттап туруп айтып келесиң мага. Уктуңбу? Уктуңбу деп атам? Апа, уктум. Коркконуң ошол Кыдыкенин жаман кызы я. Кыдыкенин кызынын жанына отуруп туруп, манас жаттап туруп айтып бересиң. Уктуңбу? Жогол. Жогол. Айкалышып жыргалга, алга карай талпынып, жарык деген жылдарда барбайсың де жебе чач. Койчу эми, сендик жебе чач. Талаадан тердик тезекти, эми бакен сага бердик кезекти. Ой. Манашлар мынтип жүгүнбөйт да. Саякбай атам монтип отурат. Эй, караң калган кыргызың кан манастан айрылып, каран түн түшүп башына, канаты турат кайрылып, алла толу кыргызың айкөлүнөн айрылып, атаңдын көрүү дүнүйө, ошондон ата журт турат кайгырып. Айнакан! Айнакан! Тур, Айнакан! Тебегилетчей! Бетиңде тытылып кетиптир. Эчтеке болгон жок, жашта кайра тура. Колуңда тытылып кетиптир. Жончу. Жүрү сууга. Барып жойлу. Эч жериң оорубай элеби? Сен даманас айтасыңбы? Ооба айтам. Тиги ага дагы үйрөтчү. Сен де манас айткың келип атабы? Ооба. Үйрөтөм анда. Саякбай атам үйгө келгенде келсең, угасыңдагы бат эле жаттап аласың. Чын элеби? Ооба. Макул анда. Жүр кеттик. Жакшы элеби? Ооба. Кабылаң манас сен болсоң, каралуу каныш мен болсоң, арыстан манас сен болсоң, армандуу каныш сен болсоң, гүлүстө
Өттөн манас сен болсоң күйүттү, каныш сен болсоң. Чылгындуу кен кол кең талас, чериң бир жердей болсочу, элирип турган шуңкардай, эриң бирердей болсочу, айтып турган кайгырып, атаңдын көрү дүнүйө. Ошондоң алатоң турат кайгырып ой. Кокуй тиги эмне болгон? Кыз, сен неге шайып калгансың? Кой. Ай, бетің тұтылып кеткен тұрай. Эмне болду? Чалынып жығылып, су алған қиядан ұшып кеттім. Тақайлы су алып жүрген қиядан ұшып кеттің бе? Түртті бе бірі? Ким түртті я? Ким түртті дейін? Ешкім түрткен жоқ. Теге чұрқап түшөйін дегенде қиядан. Келе соғып қалған күн оғысай. Ошол қиядан қантып чұрқап түшсін? Арқа мойның астыңда қалмақ. Бас үйге кер. Жүр. Бас жүрі. Башында, апа, башында ору ойлы тұрған. Азыр қату ору отат. Бас үйге кер. Апа, тейбеңізші, орып кетті. Қайсы жерің? Көрсетші ғана. Қауырғам. Қауырға? Ай, апа. Бакен, маған сайт отқанда. Шоны, ірттіріп барып, ойын дегем. Дағылы қыдыкенің қызы бі? Алмаға еш нәрсе алған жоқ. Ошол қыздың кесепетінен алдығынты отырасың. Ал манас айтып сені басмырлап. Бакен, мені басмырлаған жоқ. Қандай мен іштебеген қызсың, басмырлаған ошо да. Ал мақталып атат. Даңқталып атат. А сен болса өзіңден өзің қорынып, чүнчіп, жүдеп атасың. Ошол қыз кетмейінше сенің ішің оңолбайды. Чуден, тежеға жейін, жетелексің. Чуден, тежеға жейінді отпайым қаяқтағы. Жеттің ғой мұна, жеттік қой. Az қалды, Болмады. Мына аз мына. Жеттік. Не oldu? Әртістер менен саяқ қой манасшы. Манас айтып отауы. Білбейм, айтылақ қой. Ағай бар екен? Білбейм, көрген жоқпын. Баралуы. Түшсе, кешкеле міне өресің бе? Жетпей қалбадың бұл жерге? Бара ұста албетті. Бірақ ағай шығып қалса қантайыз? Қача ұста? Чынле қача ұста? Чынле. Қачып кетелі барымыз? Ова. Баралуы анда? Баралда. Жүргілі анда. Кет. Менгіз олшы? Барчай, мен саға ешек білем кешкеле менгендей. Анан тайжы. Ошондой бекен. Саға ыймандай сырымды айтайын. Тайжы, айтыңыз. Теге тоодо ууду болуп атат. Зордоп Жакаға түшүрөт деген. Акыры жакаға түшөт окшойбуз. Эми эки иштен бири иштеп, конуш алып келейин деп, анан көптөн бери көрүшө элекпиз, учурашайын деп эле келип калганда кербезим. Түшүндүм тайжы. Бизге эле кошуна болуп келип алсаңар, айылда жергенен же болбосо бияктан бир көпөстүн үйүн сатып алгыла. Биз деле бир кулакка тартылган көпөстүн үйүн албадыкпы? Мына. Биз деле ошентебиз канда. Даяртам алып алганыбыз эле жакшы. Ооба. Эмне? Кыдыке конокчул болуп кеткен го? Ооба тайжы. Үйдө ырысуу тамак болсо эле, куудул, комузчу, манасчын баарын чакырып жат калат. Ошолорго борсок даярдап атасыңбы, камырды? Жок тайжы. Биз этке ушинтип камыр салабыз да. Этке да камыр кошуп калдыңар беле? Ой, тайжы, бунун баарын орустардан үйрөнүп атпайбызбы?
Ой, biz деген etke jalankat ele çıktap durup ele. Dayardayız. Kamırı çok ele. Жээниңиз селсөт болуп 3-4 жыл иштеп калбадыбы? Ошондо артисттердин баарын эле үйүбүзгө конокточубуз. Ошентип жүрүп, алар менен тааныш болуп калат экенсиң. Ошон бери ушу үйдө отурган Саякбай, Исмайыл Борончиев, Райкан Шүкүрбеков, Калык, Осмон, Шаршен Куудул ошолор болуп ат тезен кургатып эле биздин үйгө бат-баттан каттап турушат. Келдибек менен Тыныбек чоюке шапакты камбай тарыхын кыргыз эл билет. Караңгылык доорунда калкта билим жогунда баатыры таштап мекенин кыргыздан ууп казакка кыйналгандан жөнөдү. Кардуу заман болбосо карыптын күнүн көрөбү. Ар кимден уктун жөжөнүң артык экен өнөрү. Ала тоолук энелери алыптардын алтын төрөдү. Ey barakelde İsmail. Бар эмес бекен. Бали. Баракелде. Исмайыл, сен чоң акын болуп калыптырсың. О, баракелде. Тилиңе береке. О, Саякбай атам туп-тур айтат. Сөзүңүздө галет жок. Ысмакемдин төккөнүн карабайсызбы? Кыргыздын энелери алыптарды төрөгөн. Мен да айтсам болобу? Айта кой. Суу кандай үзүлбөй акса, төккөнүңүз ошондой экен. Исмайыл. Ай карындашым, сууну үзүлбөйт деп айтпайт. Суу агат, же токтойт. Саякбай ата, жеңи жок, көкө акын айткан. Аккан суу деп. Райхан. Агат карындашым, үзүлбөйт. Кой, уят. Ал деген жип же аркан эмес да, үзүлгүдөй. Ай, Райхан, сен бир кыздай кишкесиң го. Бир кичинекей кызды жеңи жок акынга теңеп. Бу деген азыр бала да. Эй, бала болсо дагы сөздүн маанисин бузбасын. Сөздүн маанисин сендей акындар билет. Жаш болсо да өзүнүн оюн айтып атат. Өңөңөрдү билбейм, бирок мунун сагыштырганы мага жакты. Бул теңдүү балдар оюн айтмак тургай мурдун суусун тарта албай жүрүшөт. Мен эмне? Жаман айтып атамбы? Ой, сөздүн маанисин бузбасын деген эле оюм. Анда bu kızın dağı ırçı çoğurçularga koşulup dumanaday ağırıp ketpeybi ya? Жок атасы, аны доктор кылып окутам деп атат. Ay emne? Kıdıke көбөрүп жүрөбү? Жок, андан деле эмес. Доктор болсо бизге жакшы пайдасы тиер деп эле. Ошентсең? Ооба. Тура. Аны бир айтасыңбы, миң айтасыңбы, ал баарыбызга керектүү нерсе. Доктордун эле окуусун окуганы жакшы. Жакшысыздарбы апа? Жакшы айланайын. Бакең тең ушуңарга келди. Ооба. Тиги Бакен айтканда, биздин үйгө кел, Саякбай ата манас айтып берет деген. Келе койгула, кире койгула. Рахмат апа. Сен бир өзүңдүкүн бербеген тежик бала турбайсыңбы? Сөздүн мааниси ар кандай болот, ар түрүдө болот. Андай айтылышы мүмкүн, мындай айтылышы мүмкүн. Ай, талашыңар токтодубу я? Мындай да Саякбай ата. Ай, болду. Болдучу. Болуптур. Башканы коелу дагы кандай дейсиңер? Келиңиз, Саякбай ата. Манасыңыз тугалчы. Саке, туура айтасың. Туура. Сакем. Туура айтасың, Саке. Кана. Тай торуну бир чаптырча таангөр бир угалы манасты. Канкейдин букарга келишин айтыңызчы. Мына. Бу кыз деген үйдөгү кудай конок болот. Мен Бакенин айтканын айтам, бу алда. Мейли болуптур, Саке. Төг атааңгөр. Ошол кезде канышың жаралуу калган эмеспи? Ошол кезде канышың каралуу калган эмеспи? Чоң байбиче чыйырды. Кыдыке. О балдар манас укканы келишти окшойт. Киргиз бери. Угушсун. Киргиз. Кызым, Бакен. Кирсин. Балдар, Саякбай атам силерди чакырып атат. Манас уксун дейт. Кулжуңбай, бас сен дагы. Жүр. Тамаша. Ошондо буйда
буйдалып турбай кичине, букарды көздөй басыптыр, буйрук келсин таласка, булардан сөзсүз өч алып, бугунду бир күн жазармын, атаңдын көрү дүнүйө, ошол кезде канышың, букарды көздөй кетиптир, атаңдын көрү дүнүйө, буркуравыйлап жиберип, кетип барат канышың, буйдалып турбай кичине, букарды көздөй бет алды, буйруп келсем таласка, мына минтип өч алам, чекесинен өчүмдү, черимди жазып алармын. Муну айтып канышың, мұң түшүп турду башына, каралуу калган жесириң, канышың эми угуп турду кашына, чекесинен өч алып, черимди бир күн басармын, эй черимди бир күн баскан соң, ошондо бир күн кайтып келермин, ой. Ай көлүм манас өлбөй кал, артыңда калган жесири, азапты минтип көрбөй кал. Муну айтып канышың, мұң түшүп кана турду башың. Жаттадыңбы бирдеке, уктуңбу саякбайдын манасын? Апа, тиги неме кабыргам ооруп, анан эме кабыргаң сынып калса чала болмок. Сага ишенген мен акмак. Колуңан эчтеке келбей киши болбойсуң, акмак. Түндөгү гана менин ай түшүмдө, түнүм гана жигит ай түшүмсө. Жазбайсыңбы? Апа, тиги жөн эле койбойлубу? Атаңын кок башы. Ошол кыздын кесепетинен алдагы кабыргаңды талкалап отурасың. Аны тайрактатып көптүргөн директор атасы. Шашпасын. Ошону сотко берип туруп, түрмөгө чиритип өлтүрөм. Шашпасын. Театрда Жусуп Турсбековдун Ажал ордуна деген музыкалык драмасы даярдалып аткан турбайбы? Үркүн тууралуу экен. Анар Кутубаева Зулайхан роль аткарып турат, а? Ооба. Анвар Кутубаева аябай кыйын артист да. Кара чачты Какейди да аткарып жүрбөйбү? Ал ырдайт экен, бийлейт экен. Үркүн тууралуу Касымалжан Төшүптүн Алы менен Мария деген драмасы да коюлуп жүрбөдү эле. Ал да үркүн тууралуу да, билесиңби? Ооба, биз барып көрбөдүк белек. Ооба. Ал Кыргыз мамлекеттик театр ачылганда коюлган да. Кийин катуу сынга калбодубу? Эмнесин ата? Ага сенин тишиң өтпөйт. Ата, айтыңызчы. Саясий ката кеткен. Эзүүчү тап менен эзилүүчү тапты так даана көрсөтүлгөн эмес. Түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Бизге тиги тарыхтан үйрөтөт да буларды. Билет турбайсың? Ооба, билем. Оку. Ворошилов районунун энкүүсүнө Ворошилов айылынын мектебинин директору Кыдыке Бекбосунов тууралуу. Кыдыке Бекбосунов баштап Ворошилов айылынын совети болуп иштеп турганда Совет бийлигине көзү түз болбогону үчүн кызматтан алынган. Анан ушул Кыдыке Бекбосунов
мектепке директор болуп алып деле ушул кезге чейин совет бийлигине көзү түз эмес. Ошондо тиги ким? Касым Тынстанов. Театрга директор беле? Ооба. Кыргыз мамлекеттик театр ачылганда эле ошол директор болчу да. Анан кийин 31-жылы эл шайырлар тобун түспөдү беле театрга. Калык, Осмон Кул, Молдо Басан, адам калыйлардын баардыгын театрга алып келген да. Ата, мен ошо кезде 8 жашта экенмин да. Санабайдыңбы? Дагы эмне болуп тур, айтып бериңизчи. Айтсам ошол балам. Касым Тынстановдун Манас тууралуу академия кечелери, драмалар коюп, ал дагы саясий куугунтукка болгон да. Анан кийин ошондон кийинчи режиссер Аманкул Куттубаев, драматург, саясий жакшы драма жазып бер деп кайрылып жүргөн деп сакемдер айтчу. Ай, Саякбай атаңчы. Андан кийин эле Жусуп Турсбектин Ажал ордуна деген драмасы келип калды. Ошону коюп баштадык деди. Эми даярдап жүрүшүм, даяр болуп калган турбайбы? Барып көрөбүзбү ата? Көрөлүчү ата. Ай, көрөбүз кызым, көрөбүз. Айтсам ошол балам. Көрөбүз дейт апа. Көрөбүз кызым, көрөбүз. Жакшы. Ушундай өзүмчүл киши кантип советтик мектепке директор боло алат? Эгер келип текшерсеңер, ундан да жаман былыктарынын баары ачылат. Бүттүбү? Ооба. Мек салып кой. Китеп башталды. Апа. Коркпо кызым. Келчи бери. Коркпо. Апа. Кел огуй, келчи. Апа. Келчи алтын кызым. Келчи. Алтын кызым мен. Алтын кызым мен. Алтын кызым мен. Боштогу салып коесуң эрте. Макулбу? Макул апа. Бар, эрте жат, укта. Айнакан? Не кылып жүрөсүң биякта таң атпай? Тиги айылдагы жеме кат жазганбыз да. Ошону салганы келгем. Өзүңчү? Мектепке бараткам. Сен барасың да? Ооба, барам. Жүр кеттик да? Кеттик.